Борбор калаада Бишкектеги мектептердин айланасында жол коопсуздугун жакшыртуу маселеси талкууланды. Учурда жол коопсуздугу коомдук уюму эл аралык өнөктөштөрү менен биргеликте бир катар долбоорлорду ишке ашырууда. Мисалы, мындан 1 жыл мурда Бишкектеги 3 мектептин айланасында жеңил унаалар көп каттаган жолдордо унаалардын ылдамдыгы саатына 30 км чейин деп чектөө киргизилген. Жол коопсуздугу коомдук уюмунун директору Чынара Касманбетованын айтымында, буга чейин жогорудагы 3 мектептин айланасында мектеп окуучуларынын жол кырсыгына кабылышы көп ирет катталган. Бир инициативаны көтөрүп атабыз. Бул ылдамдыкты кыскартыш керек ушу мектептин жанындагы. Буну эл аралык тажрыйбада көрсөттү. Жыйынтыгы абдан жакшы болот да. Бул травматизмди азайтат. Looking at how we can do this in Bishkek and the wider country. Биз жол коопсуздугу коомдук уюму менен биргеликте жалпы билим берүү уюмдарынын айланасында жол кырсыктарынын алдын алууга көмөктөшкөн долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Ошондой эле азыр балдардын мектепке кантип бараарын, алардын коопсуз маршруту бар жогун изилдеп, айдоочуларга балдарга жол берип же ылдамдыкты азайтуу керектигин көрсөткөн жол белгилеринин бар же жоктугун текшерип жатабыз.